Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, парламентаризм сабактары берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында биз бийик тоолуу аймактардын социалдык, экономикалык маселелери боюнча сөз кылабыз. Бул багыттагы суроолорго жооп берүү үчүн Жогорку Кеңештин коргоо, коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбекович биздин студиябызда мейманда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алмаз Батырбекович, мына айтсаңыз, кече жакында өкмөт атайбы бийик тоолуу шартта жашагандардын категориясы боюнча мыйзамга толуктоолорду алып келди да. Бул багытта жерлерде дагы ар кандай сын пикирлер айтылды. Бүгүн дагы Жогорку Кеңештин ар кандай маселелер саатында дагы ушул маселе көтөрүлдү. Деги эле өкмөттүн ушул алып келген маселесине сиздер кандай сунуш пикирлерди билдирдиңиздер? Эң негизгиси бул маселенин чыгыш тарыхына кайрылып коюшубуз керек го деген ойдомун. Бул маселе чыкканда мурунку 5-чакырылыштын депутаттарынан ошол кезде мен да бар болчумун, көтөрүлүп чыккан. Себеби эми передачаңыздарда парламент сабактарында айтылып атат. Тарыхын карап келсек, Союз мезгилинде көтөрүлгөн маселени ушул мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизип, мурунку чакырылыштардагы депутаттардан биринчисинин өзүнүн айылдарын киргизип койгон фактылар болгон да. Ошол бийик тоодон бийик деңгээли 2000 метрден ашпагандагы айылдар кирип калган. Анан ушул айылдарды кирип калган боюнча өкмөткө Жогорку Кеңештин 5-чакырылышында токтом иштелип чыгып, ошол токтом менен инвентаризация кылып, ошол айылдарды тактап чыккыла. Туура эмес кирип калган айылдар бар болсо, ошол айылдарды чыгарыш керек деген маселе коюлган да. Анан кирбей калган айылдар да бар, 2000 метр бийик деңгээлдикте болуп, бирок кирбей калган айылдар бар, аларды киргизиш керек деген сунуш токтом менен берилген. Ошол токтомду иштеп чыгууда 2013-жылы деп айтып атат азыркы өкмөт. 2013-жылы өкмөт иштеп чыккан деп. Анан иштеп чыккандын сунушталган варианты бүгүнкү күнү келип чыгып атат. Тиги высокогорьяны жокко чыгарышыбыз керек, бул туура эмес деген нерсе менен. Ошонун аркасы менен жер-жеринде алайда, Чаткалда, Атбашта дегендей бийик тоолуу райондордо жашаган элдердин нааразычылыгын пайда кылып, бул маселе кабыргасынан коюлду. Депутаттар дагы ушул маселени көтөрдүк. Быйылкы каатчылык заманында дагы негизи каатчылык эле заман эмес, эми бийик тоолуу шартта өсүү жашап аткан элибизге рахмат айтышыбыз керек. Себеби ал жерде абасы таза дегенибиз менен кычкылтектин астыгы. Суук кыш, мисалы, чүйөрөндө, ылдыйкы зоналарда 3 айга созулса, аякта кыш 6-7 айга чейин созулат. 6-7 айга чейин созулган элдин тамактануусу, 6-7 ай созулган элдин кийим кечегине кеткени, 6-7 айдын ичинде ошол эле экономика жагынан алып келсек, жылуулук үйүн жылытып туруш үчүн затраты көбөйө тургандыгы. Мисалы, ылдыйда 1 тонна көмүр алып кыштан чыгып кете турган болсо, а жерде жок эле дегенде бир 7-8 тонна көмүр алыш керектигин эске алуу менен бул шарт калыш керек деп өкмөт ошо элдин көтөрүлгөнү менен өкмөткө да сунуштоо болуп, анан өкмөт чакыртып алынды. Негизи эле Алмаз Батырбекович, өкмөттүн коюп аткан талабында бир топ баягы акча каражаттарын биз аныктагандан кийин баягы үнөмдөп калсак болот деген максатты көздөп атат да. Бул канчалык реалдуу? Эми, конечно, выплата болбой калса экономить этебиз деп атат. Бирок эми элибиз менен экономить этпеш керек да. Өкмөттүн негизги милдети бул кошумча каражат табуу. Экономна караганда элден экономить этип эмес, азыркы чындап келгенде айлык шартыбыз деле пенсиянын астыгы. Анан ошол пенсияны бир мыйзам кабыл алып коюп, ошол алып аткан айлыкты же пенсияны кыскартып коюп экономить эт деген маселе турган жок да бул жерде. Булардыкы баягы оңой жолуна түшүп атышат да. Монун отмена кылып койсок 100 миллион экономить этет элек деп атат. Эми антип өкмөт антип иштебей эле коюш керек деген ойдомун. Бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин чындап келгенде даже талкуусуна түшкөн жок. Себеби карала электе эле чакыртылып алынды деп койсок болот да. Депутаттардын да нааразычылыгын жаратты. Ошол тоолуу райондо жашаган элдин да нааразычылыгын жаратты. Өкмөт ошол эле замат артка чакыртып алды да, сразу эле. Сиздин көз карашыңызда деги эле бул алыс айылдарга баягы мындан ары дагы социалдык жактан камсыз кылуу үчүн дагы кандай чараларды көрүш керек өкмөт? Эң негизгиси эми мындай деп атат да, бул тоолуу райондордо Союз мезгилинде деп айталы, бул Союз мезгилинде кирген тоолуу райондорго жанагындай шартка, ден соолугуна зыянын келгенине байланыштуу миграция максатында
ошол тоолуу райондордо элди жашоо шартын оңдоп калтырып калуу максатында иштелип чыккан мыйзамдар болгон. Ошол кездеги научно илимий изилдөө институттары аркылуу такталып чыккан. Ошол ден соолукка канча зыяндыгы тиердиги такталып чыккан. Анан ошонун аркасы менен мен жеке оюмда бүгүнкү күнү ички миграция деп коебуз Кыргызстанда. Ошо айылдан чоң шаарларга, борборлорго көчкөн фактылары аз эмес. Ошол миграцияны дагы биз баягы мындайча айтканда мыйзамды атмена кылып алып, жоготуп алып, эртеңки күнү миграцияны токтото албай калбайлы деген коопсуздук маселени биринчи кезекте карап, ошол жергиликтүү элдин ошол жакта жашап атканына рахматын айтып, колубуздан келишинче тоолуу райондорго условияны түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Жада калса, биздин фракцияда каралып атканда да ушул маселе көтөрүлүп, Темир Аргынбаевичке керек болсо төрөлө баштаган баланын сүйүнчү пулун ушу тоолуу райондон башташыбыз керек деген да сунуштар айтылган да. Өкмөт бүгүнкү күндө өзүңүз айтып атасыз, бул мыйзам долбоорун ар кандай баягы сын пикирлер айтылгандан эле чакыртып кетти деп. Мындан ары өкмөт бул боюнча кандай кадамдарды көрөт жана сиздер кандай тапшырмаларды койдуңуздар өкмөттүн алдына? Мен жеке оюмда өкмөт бүгүнкү күнү жана инвентаризациясын гана жасап чыгыш керек. Кайра дагы бир жолу инвентаризация жүргүзүш керек. Баягы мындайча айтканда мурунку чакырылыштагы депутаттардын лоббиси менен кирип калган айылдар болсо, баягы 2000 бийиктикке жетпеген айылдарды четке чыгарып, могу айылдын бийиктиги мисалы 1700 метр, 2000ге туура келбейт. Мунукун отмена кылалы. Бирок ошол учурда 2000ден жогору болгон экинчи айыл кирбей калган, муну киргизели деген. Бүгүнкү күндө алмат отургучу бир айылдын ылыйкы жагы кирбей калганда үйдөгү жагы кирип калган. Ушул маселелер дагы ошо инвентаризацияда каралышы керекпи? Мен жеке оюмда инвентаризация каралып аткан кезде ушул маселелер да сөзсүз түрдө каралышы керек да. Сөзсүз түрдө каралып чыгып, анан азыр эми акыркы күндөр өкмөттө ар кайсындай ой пикирлер айтылып атат. Кээ бир пикирлер мисалы баягы жол шарты начарлыгы да каралган деген, жетүү, бир күндө барып келүү маселеси деген сөздөрдү айтып атышат. Мен жеке оюмда бул тоолуу райондорго деп эле каралган. Анан жол шарты начар деген нерсе кийинки убактар чыгып атат деген ойдомун да. Ушул убакка чейин баягы ошо мурунку чакырылыштын депутаттары өзүлөрүнүн айылын киргизип кетти, бармак басты, көз кысты иштер болгон деп айтылып жүрөт. Өкмөткө канчалык кепилдик берсе болот? Өкмөт кандай деңгээлде инвентаризация жүргүзүп, так аныктай алат деп? Эми бармак басты, көз кысты деген нерсе өкмөттө да болуп кетиши мүмкүн деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок өкмөттөгүлөрдүн эки башы жок деген ойдомун. Бүгүнкү күнү ар бир айылды списоктон чыгарып же болбосо жаңы айылды кошкондо сөзсүз түрдө 120 депутаттын көзөмөлү бар. Бизде парламенттик көзөмөл деп ушул жаңы системага өткөндөн кийин парламенттин көзөмөлү көбүрөөк көзөмөлдөөдө болуп атат десек болот. Себеби тармактык комитеттер дагы сөзсүз түрдө парламентке бир сааттык жанагындай угууларга же болбосо комитетте ушул маселелерди көзөмөлгө алууга, керек болсо депутаттык комиссия түзүүгө акысы бар. Анан өкмөт деле сөзсүз түрдө бул нерсени колдонуп кетет деген ойдон алысыраак болушубуз керек. Туура гана чечим чыгарбаска аргасы да жок деп койсок болот да. Бүгүнкү күндө жерлерде, алыскы райондордо баягы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу да жетишсиз болуп атат. Бүгүн атай өкмөттүк саатта да ушул маселе саламаттыкты сактоо тармагына байланыштуу маселелер козголду. Ушул боюнча мындай ой пикирлер көтөрүлдү. Алыскы райондордо үй бүлөлүк дарыгерлер тобун калыптандыруу же болбосо дарыгерлер менен камсыз кылуу. Эми негизинен бүгүн ушул Минздравды карап бир сааттык парламенттик саат өттү. Маселелердин баары тең коюлду. Ошол айылдарда реформа деп бизде ошо саламаттыкты сактоо министрлигинин бүгүнкү күнү ошо тоолуу райондордо, айыл жактарда көп акушерлерди жоюп, мындай реформага барган жол жактары, ошо туура эмес болгондуктары бүгүн сын пикир катары катуураак көбүрөөк айтылды. Анан ошону менен бирге муну эми кайра ордуна келтиргиле деген маселе эмес, чечүү жолдорун издеп. Ошол эле мына кээ бир областтарда жок аппаратуралар айтылды. Мисалы томография деп коебуз, область боюнча томография жок областтарыбыз бар. Ошо томографтарды алып келип, ошол областтарды жабдык менен жабдыгуу. Ошол эле медиктерди
ошол томографтыкка окутуу маселелери коюлду. Андан тышкары үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары жөнүндө маселелер коюлду. Эми имараттарын бүгүнкү күнү жойбеген нерсени баягы парламент давит этип эле ачып иштен алыспыз, бирок реформа жасаганга жараша реформа ачык туура өтүш керек деген ойдо айтылды. Андан эле ошо менен бирге мисалы ошол больницаларда эми өзүбүз күбө болуп атабыз. Акыркы убактары ошо медиктерге кол салуу деген фактылар болуп кетти. Ошол медиктерге кол салуу деген фактыларга да алдын ала чараларды көрүү. Больницаларда керек болсо жана больницага барып адамдарды оорулуу адамды эми кыргыздын менталитетинде бар кыдырып барып көрөбүз. Ошол көргөндү дагы ошол союз мезгилиндегидей чектөө киргизгенди чектөө же болбосо жок кирет элем десе аутсорсинг деп коет, эми дүнү жүзүндө башка бир тармактан акча түшүрүү тармагы деп коет. Ошондой жок кирем дегендерге акчасын төлөп киргизген услугаларды киргизүү дегендей ар кайсындай тармакта ушул сунуштар, ойлор айтылды. Анан көпчүлүк айтылган сунуш ой пикирлер боюнча эми өкмөт өзүнүн иш чарасын тактап чыгыбынан кийин келет болсо керек. Ушул эле жыйында саламаттыкты сактоо министрлиги айтып атат, эгер өкмөттүн чөнтөгүнөн саламаттыкты сактоо тармагына каражат аз бөлүнүп жатат, баардыгын оңдоп кетүүгө мүмкүн эмес. Ал үчүн инвесторлорду тартуу керек деп атат да. Сиз эл аралык коргоо жана коопсуздук эл аралык комитетинин төрагасы катары инвесторлорду тартуу жагында кандай көз карашыңыз? Мен бүгүнкү ушул каралып аткан маселеде да өзүм көтөргөн маселе ушул болду. Бүгүнкү күнү бизде өнүккөн мамлекеттер деп коебуз. Мисалы бир 2 жыл мурун Түштүк Кореядан келген медиктердин тобу келген делегациясы мени да кабыл алымда болушкан. Ошондо ушул саламаттык сактоо министрлигине өкмөткө сунуштап, алар жабдык, медициналык жабдыктар деп коебуз, ошол оборудованияларды бекер бергенге даярдыгын, мисалы 1 жыл, 2 жылда өнүккөн мамлекеттерде мындайча айтканда рентген аппаратты 1 жылда, 2 жылда списанияга чыгарышат. Бирок саламаттык сактоо министрлиги айтып атат, алардын иштөө убактысы аябай көп болгондуктан, узак мөөнөттө иштеп калган себептен алганга туура эмесирээк келип калышы мүмкүн деп. Биз айтып атабыз, эми ошол нерселерди жакшы карап туруп алса да болот деп атабыз. Мисалы кече жакында эле Сауд Арабиясынын Кызылай коомунун жетекчилиги келди. Алар менен да мен өзүм жолугат элем деп айттыртып жолуктум. Алар да айтып атат, мисалы ошол бизде билебиз, скорый помощь машиналар жетишпейт. Ушул Бишкек шаарына 100 машина жетпейт деп интернет блоктарына чыгып кетти. Алар айтып атышат, ушу бизде скорый помощьторду кээ бир өлкөлөрдө, көп эле өлкөлөрдө 2 жыл, 3 жыл иштегенде списанияга чыгарышат. Алар жол каражатын өзүңөр төлөгдөй болсоңор, биз ошол машиналарды бергенге даярбыз деп атышат. Мен түшүнөм, Сауд Арабиясынын машинесин Американын машинелери болот экен, ал кичине бизге туура келбей калышы мүмкүн, бирок ошол эле Кызылай коому менен сүйлөшкөндө жетекчилик айтып атат. Биз башка мамлекеттерде, мисалы ошол эле Volkswagen, Renault, Peugeot деген машинелерди колдоно турган шаарлардан дагы биз пробивать этип ушул силердин көйгөйүңөрдү чечсек болот деген сунушун айтып атышат. Анан ушул тармакта дагы иш алып баргыла деп ушул өкмөткө дагы саламаттык сактоо министрлигине да айттык бүгүн. Ушул тармакта иш алып барсаңыздар, көп эле көйгөйдү чечип койсок болот деген оюбузду айтып атабыз да. Буга чейин дагы кеп козгодук, жерлерде айрыкча алыскы айылдарда дарыгерлердин атайы ФАП десек болобу, имараттар болсо да баягы ал жерде дарыгерлер жок. Ушул маселени бүгүнкү саламаттык сактоо тармагына арналган жыйында дагы көтөрө алдыңызбы? Кандай суроолор болду ушул жаатта? Негизи буга чейин эле көтөрүлүп келген маселе бул. Мен билишимче азыр айылдык оорукананын главврачтары деп коебуз, главврачтары деле медакадемияны бүтүп аткан студенттерден келип ошол келишим деп коебузбу, кандайдыр бир сүйлөшүү жолдору менен жетишпеген врачтарды алып кеткен фактылар боло баштады. Кудай буйрса келечекте ошол направление менен, союз мезгилиндеги направление менен иштегидей шарт түзүлүп калган, шартты түзүп берсек, акырындык менен ошол кемчиликтерди деле жоебуз деген ойдобуз. Алыскы
райондордогу айрыкча баягы чек арада турган тиги айылдардагы же болбосо заставаларды десек болот. Бүгүнкү күндө сиздердин комитет көчмө жыйын менен бардыбы? Барса абалы кандай? Кандай баягы көз караштагы айттыңыздар? Эми иштей баштаганыбызга аз эле болду. Заставаларды комитет менен текши кыдыргыдай боло элекпиз. Бирок мен мурунку чакырылышта ушул комитетти жетектеп өзүм кыдырып, комитет менен да кыдырып келгенбиз. Мына мен чукулда ошол өзүм Ат Баш районунан болгондуктан ошо Ат Баш районго барып, анан ошол жактан да 1-2 заставага, Аксай өрөөнүндөгү 1-2 заставага да тийип келдим. Ал жерде дагы ал көйгөйдү да бүгүн ошо ар кандай маселелерди да көтөрүп протоколдук тапшырма беришин төрагадан да суранып өттүм, өкмөткө протоколдук тапшырма берсеңиздер деп. Себеби Аксай өрөөнүндө ошол заставаларды торгарт аркылуу катташат бүгүнкү күнү. Малчылар да ошо торгарт аркылуу катташат. Анан торгарт аркылуу болгондон кийин Аксай өрөөнүнө өтүшкөндө жол өтө алыс болуп калат. Ошол Кында деген мисалы перевал аркылуу Кында чек арасы бар. Ал чек арага нарындан 150 километрде жете турган болсо, торгарт аркылуу кеткенде 3 чакырымдан ашыгыраак болуп калат, 2 эсе көбүрөөк болуп калат. Анан ошонун дагы ошо бүгүн протоколдук тапшырмасын берип, ошо Кынданы бир марттын 15-инен ачып берсин, кардан тазалап койсун деген сунуш пикирди айттык. Себеби бир жолу тазаланып калса, уже жаз келатат, машиналар кененирээк каттап, ошол чек арадагы ошол элдин көйгөйүн чечиш да оңоюраак болуп калат деген. Деги эле чек арадагы ушул заставалардын абалы боюнча маселе көтөрүп атасыздарбы же алдыга койгон максатыңыздар барбы? Себеби баягы аларга жетүү проблемасы бар. Алардын жашоо шарттары, имараттары эскилиги жеткен жагдайлар бүгүн бар да, ушул багытта мындай иш-чаралар көрүп атасыздарбы? Чек ара көйгөйлөрү боюнча парламентте да жайма-жай маселелер көтөрүлүп келет. Мына чукулда эле акыркы эле эстегеним ошо Араван районундагы малды башка өлкөгө урдап кетүү маселелери боюнча, анан чек ара кызматындагы көйгөйлөр дагы комитетте ар дайым каралып келет. Колубуздан келген маселелерди ошо өкмөткө конституциондук орган катары чечим менен, өзүбүздүн комитеттин чечими менен сунуштап берип келатабыз. Бирок ошол чек аралардын эң негизгиси чек арадагы шартты оңдоо. Бул каражатка байланыштуу. Анан көбүнчөсүн ошо кыш мезгили келатканда чек аралардын ошо продуктусу менен, отун көмүрү менен камсыз болгондугу, анан жана күйүүчү май деп коебуз. Ошо күйүүчү май менен камсыз болгону, кээ бир чек араларда ат менен жүрүшөт, аттын чөп чары даярдыктарын дегендей нерселерди ушу көбүнчөсүн күзүндө, кыш келаткан мезгилде комитет выездной кылып, ошо сөзсүз түрдө бир сыйра карап, маалыматтарын алып турабыз да, карап коюп турабыз. Алмаз Батырбекович, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө баягы тынч абал болбой атат. Ушул жаатта биздин Кыргыз Республикасында кандай чаралар көрүлүп жатат? Чек араларды бекемдөө жаатында тармактык комитеттин төрагасы катары өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип кетсеңиз. Бүгүнкү күнү ошол эле исламдык терроризм, экстремизм деген маселелер катып туруп атат. Биз Кыргызстан ОДКБ келишиминин, ОДКБ мамлекеттин мүчөсү катары бүгүнкү күнү ошол келишимдин негизинде бизге көп Россия мамлекетинен жардамдар көргөзүлүп атат десек болот. Ошол бекемдөө жаатында. Бүгүнкү күнү Кудай куткулсын, көп аскер реформасы дегендин аркасы менен көп аскер жаатында бекемдөө иштерин көбүрөөк жасап алдык десек болот да, акыркы жылдары. Кечээ Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына Кыргыз Республикасында чет өлкөлөрдүн элчилери атайы келип Жогорку Кеңештин жыйынына катышты. Муну эл аралык иштер боюнча комитет уюштурду. Эмне максатты көздөдү? Биринчиден, чынында эле Кыргызстанда аккредитацияланган башка мамлекеттердин өкүлдөрү, ошо элчилер келип катышып берди. Убакыттан пайдаланып аларга ыраазычылыгын билгиским келет. Экинчиден, парламенттин иштөө 6-чакырылыш жаңы иштей баштады. Анан ички структуралар,
Анан бизде парламентте депутаттык достук топтору деп коет. Ар бир мамлекеттин парламенти менен иш алып барганга депутаттык топтор да түзүлгөн. Эл аралык комиссиялары бар. Ошол структуралардын баарын бүткөндүгүбүздү билгизип, маалымат катары берип, анан жогорку кеңештин ачык экендигин билгизип, эл аралык комитет эки тараптуу келишим болобу, көп тараптуу келишимдер болобу, эл аралык келишимдерде эң негизги комитет катары кандай иш алып барат экендигин түшүндүрүп айтуу жана ошол элчиликтердин чечүүдө, маселе кароодо кандай көйгөйлөр болуп калат экендигин мындай пикир алышуу максатында чакырттырганбыз. Анан эми жогорку кеңештин ачыктыгын, иштеген системасын көрүп, элчиликтер жакшы ой пикирлерин айтышты. Биз да ой пикирлерибизди айттык. Келечекте ошо элчиликтер менен иш алып баруу боюнча дагы мындай ачык сүйлөшүп алдык деген ойдомун. Элчиликтер дагы мындай өздөрү дагы биринчи ушул форматты мындан ары дагы улантсак жакшы болот го деген оюн айтып кетишти, ыраазычылыктарын билгизишти. Кудай буюрса мындай иш дагы алып барылат деп ишенем да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен парламентаризм сабактары берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча жана эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков студиябызда мейманда болду. Тиешелүү суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми берүүнү мен Канат Курманбеков алып бардым. Кийинки берүүбүздөн жолугушканча саламатта туруңуздар.